айнып эртерээк бирдеме болсо айта көр, баягында жолдо төрөгөндөй болуп төрөгөйлү, эсиңдеби ошол? Гинеколог айылга келип туруп ушинтип аялдарды көрүп атат десе, сөзсүз түрдө күйөөлөрү бүт айыл кызганат. Элди чогултуп алып ашар тибинде эме кылганбыз, ашар. Төрөгөн убакта кайрылбай эле дарыгерлерге эле көрүп эле жүрчүбүз. Кыргызстанда учурда жалпы 1064 ФАП иштейт. Республикада 1941 айыл бар болсо, ар бир элет жерин ФАП менен камтуу үчүн дагы 877 объект куруу дегенди түшүндүрөт. Аймактардагы ФАПтардын абалдары кандай? Аларга кимдер кайрылат? Эмне үчүн айрымдары райондук, облустук же шаардык ооруканаларга барууга аргасыз? Биз ФАПтардын абалы менен таанышуу үчүн Ысык Көл облусуна келдик. Ысык Көл облусунда жалпы 123 ФАП бар. Биз турган жер Көлдүн Тоң районуна караштуу Коңур Өлөң айылы. Бул элет жери деңиз деңгээлинен 1906 метр бийиктикте жайгашкан. Ал райондогу эң четки тоонун борундагы айылдардын бири болуп саналат. Бул айылдагы ФАП жергиликтүү тургундардын жардамы менен курулган. Бактыгүл Жаанбаева күндө таңкы 8-де жумушун көздөй жөнөйт. Каарманды ФАПта бир күнү колундагы наристе менен келин тосуп алса, экинчи күнү карыган ата-апа же өспүрүм балдар тосуп алат. Бактыгүл айым 40 жылдан бери Коңур Өлөң айылынын ФАПында иштеп келет. Ал айылдагы жаңы төрөлгөн наристеден тартып, улгайып калган кары картаңдардын дагы саламаттыгын көзөмөлгө алган жалгыз медицина кызматкери. Ал бул убакыт аралыгында ар кандай окуяларды баштан өткөргөнүн айтып, жалгыз төрөт кабыл алган күндөрүн эстеди. Мен эмгек тажрыйбамда көп, кубанычтуу күндөр болду, кайгылуу күндөр да болду. Анткени ушул 40 жылдык эмгек стажымда 32 баланы колума көтөрүп алып, этегиме салып алып, үйдөн төрөтүп, анан роддомго алып барган күндөрүм болду. Эң биринчи ушул бир эсте каларлык нерсем, үйдөн бир аял төрөптүр, эми кичине үйүндө мурунку конфликтный семья болгон окшойт, көзү көк ала экен. Анан ошо баргысы келген жок окшойт да. Анан барсам, төрөттүм, мектеп төрөп, анан аябай кан кетип туруп алды да. Ал убакта эмне суу да жок айылыбызда, эшек менен тартып келебиз. Анан чууркап эле көчөгө чыксам, фляктагы суулар туруптур. Ошо фляктагы сууларды алып келип алып, канистерге коюп алып, анан анда илгери матканын үстүнө муз коюп койчу, төрөгөндөн кийинчи. Анан баягы кичинекей бөтөлкөлөргө канистерге коюп алып, анан баягы маткага койдум, кан токтоп калабы депчи. Анан чото дагы эле кан токтойт, анан Кудай өзү сактасын деп башыңа келгенде жөн эле Кудай айт экенсиң дагы. Анан баягы колумду салып, анан акасы эме тондун кичинекей чети калып калыптыр. Колумду салганда эле тон өзү эле мынтипсем эле тонду кое бербей да матка. Аны ошону түшүрүп коюп, аны дедим, ошондон кийин каны токтогон. Догдурбек, Догдуркүл дегенден баары ушул ФАПта төрөлдүк деп айтып калышат да. Бактыгүл айым иштеп жаткан ФАП жергиликтүү тургундардын жардамы менен курулган. Себеби эски ФАПтын шарты иштөөгө ылайык эмес эле. Элди чогултуп алып, ашар тибинде эме кылганбыз, ашар. Акчабыз колубузда турат. Анан мунун тиги фундаментинин баарын алып келип бердик. Тиги акчага цемент, мисалы, строй материалдарды алып келип бердик. Зато элдер жасады. Элдерге азыр да башын дейип таазим кылам. Анткени ушу мейине ошо сөзүмдү эки кылышпайт. Ар бир көчөгө таң атпай барам дагы. Бүгүн баланча көчө налевойун казасыңар. Баланча көчө фундаментин куясыңар. Баланча көчө стенасын коесуңар деп жөнөйм. Эртең менен эркектер баягы кетмен күрөктөрүн алып келет дагы. Аялдарына тамашалайм. Түштөгү үйөлөрүңөргө тамак алып баргыла деп коем. Баягы 4-5 тап келип, чайнектерин көтөрүп алып, тамактарын көтөрүп алып, о жерге анда бул жер жап-жашыл чөп болчу. Ушул кадимкидей тостокон салып, төшөктөрүн салып алып, анан күйөөлөрүнө тамак берет. Кана ошондо 2003 жылы мартта проект утуп алдык. Апрелден баштап уже кириштик. Эртерээк бүтүрөлдү. Уже июлда открытиясын кылдык. Ребят маштайдап баратат, көрдүңүз, анын кызы экен. Дарыгердин айтымында айымдар убагында ооруканага кайрылып өзүнө кам көрбөгөндүктөн төрөттөн кийинки оорулар пайда болуп, анын кесепетинен төрөттүн саны дагы азайып жатат. Ал мындан бери 5-6 жыл мурун, азыр биз 1 жылдык учет калганда бир 30, 35, 25-30-дун ортосундагы кош бойлууларды алчубуз. Азыр мына ушул күнгө мен 9 эле беременныйым бар, кош бойлуум бар да. Анткени жылдан жылга кош бойлуулардын саны азайып атат. Внутриутробный инфекция деп коет да. Ошол баягы төрө кош бойлууга чейинки өзүнүн ден соолугуна кам көргөн эмес да, убагындагы суук тийгендер. Айылдагы жалгыз дарыгер үйүндө деле турбайт.
иш убактысы бүткөндөн кийин деле керек учурда айымдардын үйүнө өзү барууга аргасыз. Себеби убагында кайрылбаган келиндердин ар кандай оорулары пайда болууда. Күндүз эс алып атасыңбы же? Тыпылдап эле жүрөсүң, октап жасап эле. Эс алып өзүң Кээде атасың. немеге карап уктайм, кетти уктайм 3 саат баламды алып Күндүз бир маал уктаган керек. Жаштардын организми илгеркиде салыштырмалуу эмес. Азыр баары бар. Мисалы колго кир жуубайсыңар, тамакты колго казанга бышырбайсыңар, үйдө шыпырган бар, келин бар тиякта дырылдатып шыпырып берет. Ошентсе дагы азыркы келиндердин сөзсүз анемия, сөзсүз бөйрөк ооруйт, или дагы бир оорулары бар да. Аны ойлоп коюм, ушу азыркы жаштардын мурункуга салыштырмалуу өзүндөгү организм ден соолуктары аябай толук кандуу эмес го деп ойлойм да. Мен ошондон ойлойм да. Могу дарыны ичип атам азыркы тапта. Мындай капсула экен. Ушундай капсуланы ичип атам. Буга мисал Жеңишгүл айым Тоңдун Тура Суу айылында жашайт. 5 баласын күтүп жаткан учуру. Улуу балдарынын көйгөйү жок төрөгөн үчүн ооруканага кайрылчу деле эмес. Азыр аз кандуулук менен күрөшүп жатат. Мурун ошондой болчубуз да. Мурун бирок каныбыз жакшы убакта, төрөгөн убакта кайрылбай эле дарыгерлерге эле көрүп эле жүрчүбүз. Анан бул азыркы тапта анемиясын сен ай сайын тапшырып бизге кандын эмесин алып кел деген сайын уже эметип эле калдык, өзүбүз деле коркуп, чочулап эле. Боюмда болгонго чейин вообще ушул доктурга деле барчу деле эмесмин, эми Кудай анын бетин ары кылсын де, бирок барчу деле эмесмин доктурга деле. Анан ушул боюмда барда эле 2 ай болгондо учетко отурдук айылга. Учетко отурсак эле анализ жазып берди. Анализ жазып бергенден эле ошо анализ тапшырдым. Анализ тапшырганда эле ушундай низкий болуп калды эмебиз. Ошондон баштап эле уже чочулап эле эметип калдык да, өзүбүз чуркап калдык. Ага чейин билчү деле эмесмин, ушул каным аз экенин деле билбей эле жүрчүмүн. Бактыгүл айымдын айтымында көйгөйлөрдүн көбөйүшүнө жаштардын саламаттыгынын начардыгы, туура эмес тамак аш болсо, ошол эле райондогу тоонун дагы бир этегинде Ала Баш айылындагы ФАПта 19 жылдан бери иштеп келе жаткан Нурлан мырза айымдардын жолдоштору кызганычтан улам ФАПка жибербей койгон учурлар менен байланыштырат. Айыл жери болуп бардал стереотип. Келин аял кишилер уялат дагы. Шаарга барсаң бүт спокойно кирип атпайбы. Ким экен десе гинеколог эркек экен. Аялдар очередке туруп эле көрүнүп атышпайбы. Туурабы? Эми бул жерде конечно айыл болгондон кийин андай бар. Эгер гинеколог айылга келип туруп ушинтип аялдарды көрүп атат десе, сөзсүз түрдө күйөөлөрү бүт айыл кызганат. Ар кандай эмелерди айтышы мүмкүн, каршылык көрсөтүшү мүмкүн алар. Эми мунун баары акырындап келчү нерсе экен да. Акырындап анан түшүнөт. Сразу эле эме мурунку уккандарым бар, гинекологдор келип биздин эле жана карап кой кысына. Анан аялдарды көрүп анткенде ошол жактагы эркектер сабаппы бирдеме кылышса кетиришиптир. Мурун. Эми 15 жыл мурун болсо керек, 15 жыл. Жолдошум негизи кызганчу башында. Сен иштебей эле койбойсуң бул факта деп. Анан акырындык менен убакыт өткөн менен көндү анан иштеп атабыз. Бул жерге келет келиндер. Эми айыл жери болгондон уялат да баары бир. Келет да бул жерде учетко турушат. Индивидуальный картасын ачабыз, болгон историясын жазабыз, анализдерге направление беребиз, анан гинеколог врачка жөнөтөбүз. А жерден барып анан лабораторияда ош жерге заводдун анализдерин тапшырат, гинеколог врач көрөт, ал өзүнүн записин жасайт, анализдерин тапшыртат, анан индивидуальный картасы менен кайра бизге келет. Анан бизде көзөмөл болуп турат. Ай сайын анализ алып турабыз. Ошентип 9 жол анализге барат. Азыр жаңы клинический протокол боюнча 9 жол анализге барат да, ар бир ай сайын карап турабыз. Кичине эле отклонение болуп баратса нормада консультация кетиребиз. Мисалы үчүн варикоз болсо, варикозное расширение вен болуп, буттарында же женский орган жагында болсо, сразу эле сосудистый хирургдарга, врач-гинекологдорго сразу жиберебиз. Анын баары ош жерден осмотр болот дагы, анан лечение жазат алар, лечениясын алат.
Эгер коркунучтуураак болуп осложнениясы чоңураак болсо 6 роддомго направление беребиз. Төрө 9 айга жакындагандачы. Уже направление берип ошол жактан төрөгөндөй кылабыз да. Эгер жеңилирээк болсо өзүнө ар роддомдордон төрөйт. Ага чейин райондукта акушер-гинеколог бар. Тиги ГСУдан тышкары. Ал кишини да көзөмөлүнө коебуз. Учетто болот. ФАПтын кызматкерлери айымдарды райондук ооруканага жибергени менен айрымдары бара беришпейт. Алардын бири Туура Суу айылынын тургуну, 7 баланын апасы Нурзат айым. Ал районго чейинки жол алыс дейт. Мындан улам балыкчыга барууга туура келет. Эми бизге центр алыс болуп калган үчүн мен көбүнчө балыкчыга барып көрсөтөм да. Тоңго эми мындай аябай зарыл болгондо эле барбасам, көбүнчөсүн балыкчыга алып барып көрсөтөм. Жол алыс, бизге алыс болуп калат. Биз баргыча эле обед болуп калат. Анан түштөн кийин бияка кайра машина чыкпай калат. Биздин жолду көрдүңөр да өзүңөр деле. Анан эртең менен кеткен машина кечинде келет. Ошого жетишиш керек. Анан биз көбүнчө 4 күнү маголең ошо балыкчыга барып байкелеринкине жатып, эрте барып 1 күн даярданып ошол жакка көрсөтөм да, көбүнчө барып калсак. Туура Суу айылынан райондук ооруканага баруу үчүн 100 чакырымдан кем эмес жолду басып өтүү керек. Ошондуктан райондун айылдарынын бир бөлүгү көбүнчө балыкчы шаардык ооруканага барышат. Балыкчы зонасы Чолпон ата менен Тоң Кеде Кочкор кайрылат. Эми аялдын репродукталык ден соолугун азыр мындай так эсе жолго салынган же фомтейлдер каралып атат деп айтыш аябай оор. Себеби мурда бизде деген аялдарды көзөмөлгө алган гинекологдор бар болчу, аялдардын именно репродукталык ден соолугун караган. Азыр болсо бизде андай кабинеттерибиз да жок, врачтарыбыз да жок. Азыр семейный врачтар. Бирок бул аялдын репродуктолук ден соолугу, даже эркектин репродуктолук ден соолугун караган, көзөмөлгө алган врачтар болбогондон кийин булар ар кайсыл врачка көрүнөт да. Бир күнү сизге, бир күнү мага, бир күнү тияка, кимге да кеде жеке менчикке кимге туш келсе көрүлөт. Бирок аларды диспансердик наблюдение же болбойт андан ары көзөмөлгө алып, андан аркы тагдыр эмне болот деген эч ким жок. Репродуктивдүү ден соолук 15 жаштан 49 жашка чейин болот. Балыкчы шаарынын гинекологу Тилек айым 15 жаштан 49га чейинки аялдардын дарыгери жок экенин белгилеп, шаардык ооруканаларга кошумча күч болуп жатканын айтты. Бизге ооба стационарга келип кайрылат. Бизге бул өз мындай нагрузка болот да, мындай кайра ишибизге тоскоолдук болот. Биз карашыбыз керек жаткан аялдарды, биз карашыбыз керек төрөп аткан аялдарды, биз карашыбыз керек оор келген аялдарды. Анан келген көчөдөн монтип айылдан ар кайсыктан келген аялдар күтөт бир канча саат. Биздин бошогонубуздан кийин биз аларды көрүп ошол убакытта болуп аткан проблемасын чечебиз. Андан аркысын ким чечет? Биз кагазына жазып бергени менен семейный врачтар андан ары барып ачып биз көргөндөй толук кандуу аларды көзөмөлгө ала албай атпайбы? Ошол себептен биз азыр дагы билинген жери жок. Буну жакшылап мындай түп тегинден карап келгенинде эртең бизде төрөй албаган аялдар көбөйөт. Азыр эле ушул кезде кош бойлуу болгондон кийин деле төрөгөндө бизде көп мындай орчундуу, бала менен байланышкан орчундуу проблемалар көп. Аял менен байланышкан орчундуу төрөттөр көп. Анан алардын кайра ушундай оор төрөт болду, эми мындан аркысы минтели десең дагы жакшы каралбай калып атпайбы? Ооба, үй бүлөлүк дарыгерлер аларды колдорунан келишинче тастыктап атат, аракет кылат. Бирок аял ар жагындагы болуп аткан маселесин толук кандуу чечилбей калып атат, айтылбай калып атат, дарыланбай калып атат. Үй бүлө дагы аларды колдой албай атат, себеби түшүнбөй атат. Биздин уровньибиз дагы ага туура келбей атат. Ошон үчүн оор эле, мисалы Тоңдун аялдары Тоңго барат, кош бойлуу эмес, репродукциясын ооруп аткан. Аякта деле жаңгыз врач. Ал баарын камтып көрө албайт. Мен көрдүм дейт, ал учетко алынбайт. Ортодо калып калат. Эртең алар төрөй албай атабыз деп келет. Алар каяка жиберебиз? Репродукция Бишкекке жиберебиз. Ал жаңгыз алы жетеби? Жетпейт.
ушунча Кыргызстан бүт аялын караганга жете албайт. Аякка дагы Оштон келет, Чүйүткө барат, Нарындыкка барат. Алар деле аз эле. Ошондо бизге бир мындай биз нагрузкасы 2 эсе 3 эсе болуп кетет. Канчалык кишини көп көрсөң, ошончолук бирөөсү сөз көз жазында калып калат. Ар бир адамдын көрүп таксыздыктап ошол аялды төрөткө чейин жеткириш үчүн эмне деген убакыт керек? Антип ким сүйлөшкөнгө убактысы жетет? Ошондо аялга биз ооруган аялга экөөсүн айтсак, үчүнчүсү же төртүнчүсү сөз айтылбай калат. Айтылса дагы шашылыш түрдө айтылат, ал аял толук кандуу түшүнбөй калат. Ошентип көп эле проблема көз жаздымда калат. Гинекологдун айтымында учурда балыкчы шаарында эле 18 000 репродуктивдүү жаштагы айымдар бар. Ал эми шаардык ооруканада болгону 3 гинеколог иштейт. Ошол гинекологдор жетишсиз. Ушул участкада, мисалы балыкчыда шейка матки дегенди караган киши жок. Семейный врачтарга жүктөлгөн Пен 3, Пен 4 деген проект бар. Бирок аны деген опыт керек да. Аны шейканы ачып, аны көргөн киши керек. Семейный врачтарды окуткан менен үстүртөн окуп кетилген алар. Алар баары гинеколог болуп, биз көргөнчөлүк толук кандуу көрө албайт. Иргели ушул 40 000 населенияга 5 гинеколог отурчубуз. Азыр болсо бир гинеколог жок. Азыр даже штат ашса гинеколог жок. Себеби өзүңөр билесиңер, гинеколог, любой мен гинеколог төрөттө иштеш керек. Роддомдо да иштеш керек. Биз аны роддомго иштейсиң дегенде эле бир күндө дежурство аласың десек дагы качат. Себеби төрөттөр оор, аялдардын ден соолугу эң начар, балдарды төрөтүш оор. Ушундай оорго ушу биздин блогерлер келип эмне кылат? Сен сүйүнч алдың деп дагы директор дагы, зам директор дагы, көчөдө каалагандар дагы, блогерлер дагы ушуну тийише берет да. И никому не охота это работать. Сейчас вообще гинеколог жок. Ысык-Көл областында ар бир райондо, мисалы Тоңго 2 гинеколог, Түпкө 3 гинеколог, Жетөгүзгө 5 гинеколог, Аксуай 3 гинеколог, Караколго 10 гинеколог керек. Биз балыкчыга 2 керек. Күнүгө иштеп, күнүгө докладыңарды жазып, элди кыдырып. Бул Орчунду көйгөйгө ачык мисал Кара Талаа айылындагы үй бүлөлүк ден соолук борборунун кызматкери Каным Канайым. Анын жашы 83-тө. 58 жылдан бери аталган айыл аймакта дарыгер болуп эмгектенип келет. Пенсия курагынан эчак өткөн. Бирок жаш кызматкерлер жок, дагы да иштөөгө мажбурбуз дейт ал. Мунун себеби мен ойлоп атам, бул жерде жаштар үчүн мындай шарттар жок, тамдар берилбейт. Анын үстүнө мисалы шаарда клубтар бар, тигилер бар, аларда көнүп жүргөн балдар иштей албайт. Анын үстүнө мунун түйшүгү оор. Түнкү болсо да, түн болсо да чакырса барасың, күндүз болсо да барасың, балага да жооп бересиң, энесине да жооп бересиң, чоң кишилерге. Ошо түйшүктөн чыдай албай балдар келбейт го деген оюм бар. Эми вызовтарга чыкканда машинелер бар, көпчүлүк элдин бар. Көбүнчө машинеси менен эметтирет. Келет, анан машинеге түшсөң, анан мындай жакын вызовтар болсо, жөө эле басып барасың. Тиги Ырак, Кашардан чакырмай болот. Тиги жерге аны мен бара албайм да. Алардын өзүнүн ар бир үйдүн өзүнүн бир эмес 2 машинеси бар. Керек болсо чакырат. Саламаттыкты сактоо министрлиги учурда өлкө аймагы боюнча кадр маселеси, жаштарды ишке тартуу чын эле курч экенин моюндайт. Маселе айлыктын аздыгынан. Дал ошол себептүү пенсия курагынан өткөндөр дагы эле иштеп жатканына сүйүнөбүз дейт министрлик өкүлү. Ал эми жана айтып атпайсыздарбы, ар бир фапта бирден эле киши экен депчи, ал ошо элдин санына жараша болуп калган да. Анан чындыгында эле мисалы үчүн 400 же 500 киши жашаган жерде 2-3 медик эмне кылмак эле? Алар ден соолугу таза адамдар. 450 киши же 600 киши, булар ден соолугу таза адамдар. Ошол ден соолугу таза адамдардын алдын алуу, мисалы прививка кичинекей балдарга, же болбосо баягы сахарный кант диабетинин алдын алуусун, элге медицина жагынан түшүндүрүү иштери, ошол иштер жүргүзүлөт да. Анан кандайдыр бир мезгилде мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер борбору амбулатордук түрдө дары көрүп, анан үйдөн эле дарыланса болот, могу дарыны ич, моуну жасаш керек десе, ошо врачтын жазып бергенин аткаруу үчүн ошол пункттарда отуруп иштешет.
Ал эми бул эми акушердик деген сөздү азыр алып койсок деле болот. Биз аны жакынкы күндөрдө фельдшердик акушердик пункт эмес, медициналык пункт деп эле ошондой атап коелу деп атабыз да. Ал эми жана пенсионерлер иштеп атат деген сөз бул экинчи маселе. Албетте жаштар азыр бизде баягы орустар айткандай как ни крути да, канчалык биз зарплатасын көбөйттүк деген менен бул деген Кыргызстан ичиндеги огромный армия да, бул медиктерчи. Буларды бир мезгилде абдан сразу зарплатасын абдан көп көтөрүп коюуга менимче азыр мамлекеттин баягы капчыгы туура келбей атат окшойт. Анткени бул маселе дайыма эле көтөрүлүп эле келатат. Аз-аздан айлыктар көтөрүлүп деле атат. Бирок көтөрүлгөндө деле аябай көтөрүлүп кеткен жери жок да. Аябай көтөрүлүп кеткен жери жок, аз-аздан көтөрүлүп атат. Ага ошол зарплата көтөрүлгөнүнө жараша эле кайра инфляция болуп кетип атат. Ошо менен медиктер чындыгында эле иштегиси келбей калат экен. Эми аз айлыкка ким иштегиси келет? Бала чака багыш керек. Анан баягы пенсионерлер отурганы, ал кишилер пенсиясын алат, анан ал жактан башка жака көчүп кетпейт. Мисалы үчүн алар Россияга барып иштейин десе, аларды эч ким ишке деле албайт. Казакстанга барайын десе, аларды ишке албайт. Ошон үчүн эми өзүбүздүн мамлекетте аз айлык болсо да иштеп турайлы деген адамдар калып атат. Ал эми жаштар албетте үй бүлөсүн көтөрүш керек, бала чаканы багыш керек деген сыяктуу. Ошон үчүн биздин айлыктар азыркы жаштарга туура келбей атат. Ошон үчүн чындыгында эле бул абдан чоң маселе, абдан чоң көйгөй биз үчүн дагы. Мисалы үчүн 10 жыл мурдагы жана Кыргызстандын комитет ООНго берген документинде, саламаттык сактоо жааты боюнча берген документте, мисалы үчүн 23 же 30% болуп кетти, 36% болуп кетти пенсия жашындагы медиктер деп берген болсок, мына акыркы документте, кечээ 22 жылдын результаты менен бергенде, мисалы Нарында 53%. Нарын областы боюнча статистикада 53% дарыгерлердин жашы пенсия жашындагылар. Таласта 40%, Ысык көлдө 41% болуп атат. Бул жылдан жылга көтөрүлүп атат да. Бул деген сөз мурдагы ошо баягы ишке кирип иштеп калгандар баягы иштеп калып, ошолордун жашы пенсияга кетип атат, а жаштар келбей атат деген сөз. Бирок мындай адамгерчилик жагы да бар да. Жаштарды мисалы үчүн зордоп алып барып, жок могу жерге иштейсиң деп айтканга, алар мисалы үчүн контракт негизинде окуган болсо, алар өзү каалаган, бул эми өлкөдөгү жарандын өзүнүн акысы. Кааласа барып иштейт, каалабаса барып иштебейт. Ал эми бюджетте окуган студенттерди бөлүштүрүлөт. Сен эми баягы мамлекеттин эсебинен окудуң бюджет деп. Бөлүштүрүлөт, бирок алар эми өмүр бою баягы жалдап алган кул эмес да. Алар деле көп болсо бир 3 жыл, 5 жыл иштейт экен, анан кетип калат экен. Тем более азыр баягы бюджетте окугандардын саны абдан аз да. Ошон үчүн бул абдан чоң маселе. Абдан чоң маселе. Ал эми тиги үй бүлөлүк дарыгерлердики дагы бир маселенин орто чени деп айтсам, ал эми жанагы айылдардагы фаптарда иштегендердин маселеси өтө курч бойдон калат. Анткени ал жерде орто медициналык кызматкерлер, орто билимдүүлөр отурат да, атайын орто билим алган. Ал атайын орто билим алгандардын айлыгы андан да аз. Андан да аз. Ошон үчүн ал жерге барып эч ким иштебейт. Андан көрө мисалы үчүн же Москвага же бир жерге барып грузчик бирдеме болуп жаштайм ал. Бирдемени жасаса, ал көбүрөөк акча табат экен, үй бүлөсүн багат экен. Ошон үчүн азыр чындыгында ошо элдин ден соолугун сактап, элдин ден соолугу үчүн күрөшөбүз десек, азыр ошол бир пенсиядагы жаштар, пенсия жашындагы кишилерди иштегенине биз сүйүнүп отурабыз да.